Рахмат, кийинки сөз Амирбек Дүйшалы иште. Рахмат төрага. Долбоорду колдойбуз. Жакшы долбоор экен. Мен бир-эки маселени тактап алайын дедим эле элдин кайрылуусунда. Тилек Анаркулов ишке. Ногу шаарларда, райондордо, айыл аймактарда түнкү жарыктандыруулар боюнча министрдин буйругу чыкканбы? Кандай мааниде буйрук деп сурап жатасыз? Өчүрүү боюнча. Өчүрүү боюнча жок, андай буйрук чыккан эмес. Жокпу? Жок. Министрликтен андай буйрук чыккан эмес. Я. Министрликтен андай буйрук чыккан эмес. Электр тармагын үнөмдөө боюнча чыккан эмеспи? Электр тармагын үнөмдөө эмес, электр тармагындагы эми үнөмдөө деген сөздүн аркасында электр энергияны эле мындай бир чексиз эле пайдаланып эле кереги жок болсо деле жарыктардын баарын күйгүзүп коюп, күндүзгү маалда көчөдөгү жарыктандыруу бүт бардыгы жабдыктарын иштетип коюп, же болбосо кафе ресторандарда баягы күндүз өтүп баратсаң деле сырткы жазуулары же болбосо ошо корозун жарыктандыруулары иштеп турган маалда биз бардыгын үнөмдөөгө чакырганбыз. Ал боюнча биз министрлик тийиштүү мыйзам долбоорун иштеп чыгып, аны дагы ушул мыйзам аркылуу дагы болсо мындай бир коомчулукка, ишмерлерге жеткирели деген дагы оюбуз бар да. Себеп дегенде эми электр энергия бизден чыгат, ал жакшы, бирок эми чексиз эле колдоно бергенде эле туура эмес да бул. Эгер мисалы калк категориясы же башка тарифи ылдыйраак категориялар электр энергияны үнөмдөсө, бизге ошол электр энергияны үнөмдөлгөндү кымбатыраак башка категорияга сатканга мүмкүнчүлүк түзүлүп, биздин финансылык абалды оңдогонго дагы бир мындай өбөлгө болмок да. Ошон үчүн ошондой максатта ооба биз бардыгын үнөмдөөгө чакырганбыз. Региондордо бүгүнкү күндө ош бишек жолдорунда, айылдардын, шаарлардын ички жол көчөлөрүндө бүгүнкү күндө өчүк турат да. Министрдин буйругун аткарып атабыз деп. Бул Мен тактайынчы эми сиз тактасаңыз, анан бул өзү МВДнын да сунушу бар да. ооба. Жана жолдун жээгинде ДТПлар көп болуп, авариялар көп болуп. Мына былтыртан бери жолдун жээктери өчүк турат. Кайрадан ДТПлар көбөйүп, адамдардын өмүрлөрү кыйылып, кылмыштуулуктар кайра көбөйүп. Ошол боюнча да бир тактап койсоңуз. Эгер андай учурлар болсо биз тактап чыгалы, бирок бизден андай министрликтен буйрук чыгып бардыгын өчүрүлсүн деген андай тапшырма болгон эмес. Жалал Абад электрон жетекчисине тапшырма берип коюңузчу анда. Жарайт. Жалал Абад баары эле өчүк болуп, караңгы болуп калды. Макул, тактап коеюн. Экинчи маселе РЭСтерде, шаарларда, райондор, РЭСтин кызматкерлери эгер ошол региондо түндө авария болсо, РЭСтин кызматкерлери чыгып иштегенге акысы барбы, жокпу? Ал жакта дежурный персонал болот да дайыма. Ошону айтайын деп атам да. Ошол Аксы район Учкоргон айыл аймагынан, Ташкөмүр шаарынын Шамал-Сайыр шаарчасынан, Ноокин район Достук айыл өкмөт тургундарынан мындай кайрылуу келип атат да. Ушул РЭСтин түндө 5тен кийинге чыкканга штаттык биримдик жок болуп атат. Ошол ишмерлер өзүн ошол Кызматкерлер чыга албайт экен. Кечкисин иштен кийин кызмат кылганы. Себеби штат жок экен. Хорошо, биз анда сиздин кайрылууңуз, сизге кайрылууну дагы бизге берип койсоңуз, биз териштирип чыгалычы. 2000 эгер ошол РЭС 2000-3000ден көп калкты, кожолду тейлеген болсо, штаттык бериш керек экен да өзү. Бул элдин кайрылуусу эске алып койсоңуз, анан бир тактап коелу. Эгерде биздин энергетиктер тарабынан кайрылуу болсо, биз аны бат эле караштырып чыгабыз. Жок, тургундардын деле тургундардын макул карап чыгалы. Үчүнчү маселе Талайбек Аскаровичке. Сизге мен кайрылгам, буга чейин эсиңизде бар да. Шамал-Сайыр шаарчасынан Учкоргон айыл аймагына чейинки Учкоргон ГЭСтин үстүндө тосмо коюп койгон. Мына жакында сезон башталат, дыйкандар июнь, июль, август айларында жүк ташуучу машиналар өтө албай атат. 30 тонна жүктөрүн портерлерге 5-6га бөлүп, ар бир үй бүлөдөн ашкыча чыгашалар кетип атат да. Ошол жарандардан, дыйкандардан кайрылуу болуп атат. Ошол тосмонун биз эми алып таштагыла дебейбиз, эгер ГЭСке коопсуздук келаткан болсо, жок дегенде дыйкандарга шарт түзүп бериш керек да. Сиз жооп берем дегенсиз 1-3 күн ичинде, бирок жооп келген жок.
Бул боюнча мен ошол эле күнү байланышкам. Ташкөмүр Каскад директору менен Астанбек Камчыбеков менен муну сүйлөштүк. Но бир чектөөлөр баары калат экен, потому что жана перекрытие плиталар баягы эскилиги жетип, ошолор проваливаться кетет экен жер менен. Анан ошону баягы кайсы грузоподъемность Минтранс менен баягы атайын испытание кылып текшериптир да. Эгерде канча бир тоннадан өйдө болсо, плиталар сынып түшүп аттыр да. Ал мындай навесной над платиной, платинанын үстү эмес экен да, бул платинанын козырёгу, могу жери баягы опасность. Ошол эле машинелер сууга түшүп кетиш мүмкүн экен да, опасность бар экен. Эми муну азыр полностью карап атабыз, азыр бир сыйра испытание өткөрүп туруп, ну сезонго чейин бир маселени чечебиз буюрса бир жагын. Эми жолду жапкан жакшы эмес да бул. Жок, Бул жанагы ошол жерден жарандардын айтышына караганда бул ГЭС менен, ПС менен жана казакмыздын ортосундагы бир саясий бир неме болуп калган дейт да. Большегрузный чоң фуралар өткөндө ошондо чектөө килип салыптыр да, шлагбаум да коюп салыптыр өйдө баягы по высоте. Ушунун баарын сүйлөшүп чечип беребиз. Талабек Аскарович, оң жакка чечели, дыйкандарга ушу 3 ай сезонда. Рахмат ишиңерге. Рахмат.